Намаз убагы бир туугандарды кантип намаз окутсак болот, даватка чыкпайт. Намаз окубаган бир туугандарды кантип намаз окутсак болот, даватка чыкпайт. Я Алла, ар биринин жолу ар кандай. Ким кайсы нерсени жакшы көрөт? Ошол намаз окубаган бир тууганыңыз. Ошол жакшы көргөн нерсесини берүү менен биргеликте андан кийин айтыңыз. Мисалы, ата энеге чынында эле дават кыла албайбыз, намаз окубай турган болсо, аларга намаз окуган Айшата, Айша энеңиз туурасында көп айта бериңиз. Паланчы Айшатам намаз окуйт экен, 5 мал мешитке барат экен. Паланчы Айшатам намаз окуйт экен, балдары менен биргеликте сафта турат экен. Ошол Айшатабыз намаз окуп, намаздан кийин дуа кылат экен. Тиги деп намаз окугандарды аларга көбүрөөк айтыңыз. Ооба, мага бирөө өтө үлгү болду, мен үчүн таасир болду, балким сизге дагы таасир кылат. Намаз окубаган досторубуз бар, намаз окубаган жакын туугандарыбыз бар, намаз окубаган чынында эле катташкандарыбыз бар. Бир адам айтып берип атат, мага өтө таасир болду, урматтуу, балким сизге дагы таасир болор. Досу намаз окуйт экен, бул өзүнүн үй бүлөсү менен намаз окуйт. Я Алла, өзүнүн үй бүлөсү. Бир күн досу телефон чалып калды. Дос, каяктасың? Үйдө. Аяшчы. Аяш. Алда үйдө не болду? Айтып кой, тамак кылып турсун, мен барам. Болду, келе бер дептир. Деп койгондон кийин үй бүлөсү менен кеңешиптир. Ана дос келе атат, кандай кылабыз? Ал намаз окубайт. Дегенкен аял айтыптыр, кандай кылат элек? Аяш кайсы тамакты жакшы көрөт? Мен ошону кылайын. Анан мен анын алдыга отуруп алып, мен дават бермек белем. Өзүңүз бересиз да. Мен тамакты жасайын. Макулбу, макул. Чоң баласынан сурады, балам сен не дейсиң? Кандай кыласыз? Айшатаң намаз окубайт, канткенде ошол намаз окуп калат. Десе баласы ойлонуп отуруп айттыр, анда мен ушул жай намазымды, намаз окуган жай намазымды Айшатама белек кылайын. Айшата мынага намаз окуп жүрүң деп белек кылып коеюн, балким окуп калат. Өтө жакшы. Экинчи баласынан сураптыр, сен не дейсиң? Десе экинчи баласы да ойлонуп туруп, Айшатам көп эле олтурабы? Билбейм, неге? Эгер көп эле олтуруп, пешин намаз убакыт болуп калса, мен кумганга сууду даярдап келип, Айшатама берейин. Айшата, мынеке суу даяр. Не кылам? Тарат алып келиң, пешин болду, намаз окуйл деп айтайын. Барып дарат алып келсе керек. Же уруш береби? Жок эми, сен урушпаса керек. Макул, өтө сонун фикир. Ушуну кылайлы. Кызыдан сурапты, кызым, сен не дейсиң? Десе, кызы дагы караңчы намаз окуган үй бүлөнүн фикирини, оюну. Кызы ойлонуп туруп, чоң байкем жай намаз берсе, бул суу даярлап берсе, сууду мен даярлап берсем жакшы болот эле. Бирок анын фикири макул, өзүгө неме кылсын. Мен таптым. Мен Айшатам келсе, патинкесини, чокоюну кремдеп, таптаза кылып жалтылдатып коеюн. Кандай дейсиз? Өтө сонун. Келгиле, ушундай кылабыз деп чечилди. Досу келди, эч нерсе менен иши жок, дардаңбай. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшы. Аяш кандай, жакшы, жакшы. Тамагың пышайын дедиби? Азыр пышып калат, кеңири отуруп туруңуз. Болду, мына ошентип сөздөн сөз чыккандан кийин чоң баласы келиптир, Айшата, мына бул жай намаз сизге. Неге? Намаз окуп жүрүң. Дегенкен Айшатасынын дами чыкпай калды. Жөнүнө кой. Ал бер, уулуң берди, ал. Майли, өмүрлүү бол балам, өмүрлүү бол деп кызарып, тазарып, сөзөгө уланып дагын болгучу эле чынында эле пешин намазы болуп калган экен. Экинчи уулу келиптир, Айшата, мына суу даяр. Неге? Тарат алып келиң, намаз окуйбуз. Десе, досуну карайт экен, кабагын салып, сен айттыңбы дегенде. Анан бар, Аяш уулуң берип атат. Эгер дарат алганды билбесең, айт, үйрөтөт сага. Десе, эмнеге билбейт экенмин? Билем эле, окуп эле жүргөнбүз да биз дагы. Деп эле чыгып эле чокоюну, патинкесин таппай калыптыр да. Ал кайсы патинкени издеген? Чаң баскан патинкесин издеген да. Караса жалтылдап кремделип патинкеси турат. Ошону кийип алып барып, туалетке кирип алып, ушунчалык ыйладым дейт. Жер жарылып кетпеди, же мен кирип кетпедим. Ошондон бери уялгандан эле намаз окуп жүрөм дейт, урматтуу. Мына ошондой өтө таасирлүү, келе жатканда келеткен деп эле отурбастан, бардыгыбыз үй бүлө менен фикир кылайлы. Аназ намаз окубайт, эркек болсо жай намаз берейли, допу берейли, таспи берейли, аял болсо жолук берейли, мындай нерсе берейли деп берип, аны дагы кызыктыра турган болсок, иншалла алар түшүнбөй жатат. Эгер түшүнүп эле намаздын акыйкатын билип кала турган болсо, бизден дагы бекемирээк, бизден дагы такыбараак болушуна толук ишенемиз, урматтуу. Караң, эми биз эч кандай нерсени түшүнбөй эле намаз окуйбуз, кандай рахаттанасыз да, Эгер алары дагы келип калаткан болсо, дал ошондой рахат